Андан сырткары президент койгон тапшырмасы негизинде азыр коррупцияга каршы күрөш өтө катуу жүрүп жатат. Өтө катуу жүрүп жатат. Быйылкы жылдын 2025 жылдын 21 январынан баштап кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Ал өзгөртүүлөрдүн негизинде мындан ары коррупцияга айлешкен, коррупциялык кылмыштарга киргизген мамлекеттик органдын кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер, башчысы болобу, же ошол жерде иштеген кызматкер болобу, сөзсүз түрдө түрмөгө отура турган болду. Мурда кандай эле? Мурда ошол жеген акчасын ордуна койсо, кылган кылмышыны мойнуна алса, анан кийин ошол следствие деп коет, жанагы тергөө менен кызматташса, мыйзамдын негизинде штраф салып чыгарып койсо болот эле. Мыйзам негизинде 200 миң, 50 миң, 100 миң, кээбирлерине 30 миң штраф салып чыгарып коюп атышкан. 4 жылдан бери ушинтип күрөшүп келди. Ал эми азыр ошол жазаны күчөткөндөн бери мындан ары мойнуңа алсаң дагы, ошол жеген акчаны ордуна койсоң дагы, тергөөчүлөр менен кызматташсаң дагы, эмне кылсаң дагы сөзсүз түрдө түрмөгө отурасың деген мыйзам жазып чыкты. Мына ошонун негизинде азыр кылмыштуулук, коррупциялык кылмыштуулук кескин түрдө азайды. Кескин түрдө азайды, бирок баары бир бар. Анча-мынча митекурттар бар арабызда. Ар жак бер жакта майдаланып, сайдаланып алып аткан митекурттар бар. Алар менен да күрөшөбүз. Жергиликтүү бийлик органдарын, мына укук коргоо органдарын, милиция, прокуратура, сот органдары, коопсуздук органдары мына ушул силердин жумушуңар ушул. Эгерде нарын жергесинде нарындыктар бизде коррупция дагы деле болуп атат десе, демек силер туура эмес иштеп атасыңар. Демек силер ишиңердин натыйжасы жок. Мына ушундай талап болот мындан ары. Эгерде нарында коррупция токтобой турган болсо, анда нарындагы милициянын жетекчисин, нарындагы коопсуздуктун башчысын, жана прокуратуранын башчысын жоопко тартышыбыз керек өздөрү. Иштегиле күнү-түнү иштегиле. Бир дагы коррупционер болбош керек. Бир дагы элдин акысын жеген адамды биз жоопсуз калтырбашыбыз керек. Баарын жоопко тартышыбыз керек. Ошондо гана мамлекетибиз өнөт. Мына азыр биздин экономикабыз СНГ мамлекеттердин арасында биринчи орунга чыкса, бул эми салыштырмалуу биринчи орунга чыгып атса, мунун пайдасын, ушул экономиканын өнүгөнүн пайдасын элибиз жон терisi менен сезиш керек. Элге жеңилдик болуш керек. Инфраструктура түзүлүш керек. Мектептер, садиктер, жолдор оң болуш керек. Жаңы больницалар салыныш керек. Элдин ден соолугу каралыш керек. Мына ошондо биз мактана алабыз. Мына биз жакшы иштеп атабыз, кыйын иштеп атабыз. Азыр иштегенибиздин баардыгы бул башталышы гана. Кудай буйрса. Ошондуктан урматтуу эл-журт, дагы бир жолу сиздердин алдыңыздарга ыраазычылык билдирип рахматымды айтамын. Анан дагы ошол бир нерсе айтыш, өзү башында айтыш керек нерсе чыгып калыптыр. Урматтуу президентибиз менен кече-кечинде сүйлөшкөндө айтты эле. Нарындын туугандарым баарына менин атыман чоң салам айтты. Саламын айтам.